Саламатсыздар, урматтуу коноктор. Мына өзүңүздө турган Арыкбай Осмонов атындагы орто мектеби 72-жылы курулган. Үстү чатырлары баягындай эски шейпер болчу. Акыркы убактарда үстүнөн тамчы таап суулар түшө баштаганда былтыркы жылы дем берүүчү гранттын эсебинен 3 миллионго жарыяланганбыз. Бирок 2 миллион 184 миң менен утуп алып бир бала ошол үстүн чатырын толугу менен алмаштырды. Бирок мен эми канча жыл иштесем дагы ушул подрядчикти көрө элекмин да. Августтун 20-сында бүтүрдү. Аз суммада утуп алса дагы толугу менен анан проекттен сырткары дагы мына астындагы жыгачтарын проекттен сырткары жасап берди. Мына астында кагылган эмелеринчи дагы мынандай навесчелерин жасап берди. Толугу менен ушул 2184 бекен эмесин квадрат метр үстү жабылды. Андан сырткары былтыркы 20 жылдык бүтүрүүчүлөр тарабынан мына алдында турган 160 миңге наркы тарабы менен мунягын пластик айнек кылып беришти. 20 жылдыктар кылды. Былтыр жергиликтүү бюджеттен наркы жагынан 54 айнегин былтыр жасадык пластик кылып. Кудай буйруса эми мына ушул эле жерде калды. Быйылкы 20 жылдыктарга эме кылып турабыз. Андан сырткары 10 жылдык бүтүрүүчүлөр 80 миң сомго видео байкоо коюп беришти. Ушул мектепке негизинен ушул анан эми бул жак канатында бала бакча бар. Ал бала бакчага быйыл Швейцариянын элдин күнү проектисинен жанагындай чакан долбоорлор, конкурстар болот. Ошондо бир чоң плазменный телевизор утуп алышты. Анан негизинен ушул айта турган нерсе да бу жерде. Анан эми Кудай буйруса жылдан жылга мектеп өзүнүн немесине келип атат. Баягы райондо эң флагман мектептердин бири болгон ошол эми азыр өзүнө кайра калыбына келип атат. Жакшы. Негизинен ошол кийинки объектиге барабыз, Байбичесине сүтүп алып бирден мамлекет барып келет. Былтыр Хайнанга бардыңызбы? Хайнанга барып келди. Анан ошол жактан көргөн таасирлери билбейм. Мынандай үлгүлүү деп айылда Муса Саевич жакшы билет, суу чыга берип, арык каза берип, өзүнүн инициативасы менен буга айткан деле эмесмин. Мынандай кылып арык кылып, мынандай кылып тозуп, быйыл мына жерге жазында гүлегип, элдин баары ушул улап кетсе деген максатты ушундай кылып атабыз. Жогору жактан да эки киши ушундай баштады. Бири-бирин көрүп эме кылат экен да. Анан мына бул брусчатка, жанагы брусчатка басып аткан брусчаткадан эле бул өзү алып, акысын бул киши өзү берди да, баягы бизге жардам катары. Анан калган үй чарбасын өзү көрсөтүп айтып берсин, эмне менен алек кылат да. Биринчи бул быйыл биздин президентибиз 2 жылдан бери ошо айыл жерин өнүктүрүү, санатташтыруу деп коюп атат. Ошо биринчиден ошо быйыл ар бир мектепте интернет кирди да. Ошол интернеттен үйгө эми алып кирдик биз неме кылып. Ошондой эле мына бул айыл жерин өнүктүрүп, жакшы нерселерди ошо жөнөкөй үй бүлөлөрдүн немесин жасаганга аракет кылдык. Биринчиден ошо неме эткенде кошуналар менен ынтымакта болуш керек да. Кошуналар менен жерди жакшынакай кылып неме кылып алыш керек, чектеп алыш керек. Мына жерде көрсөңүздөр мына баардыгы тең мынандай кылып бөлүнгөн неме бар. Мына жака кирип мынандай. Буягына бетондолуп неме кылып. Анан ошол немеге мындай кылып неме кылып койдук. Бул ыскалат да. Бир нерселерди алып келип салып койсо үй мындай тытырабай жакшы турат. Мындай жанагындай майда чүйдөр нерселерди ушундай кылып неме кылып койсо болот. Мына ыскалат. Мына үй үчүн. Бул эми жана балдар ойногонго ичине. Жерде бир иш керек. Бул санатташтыруу дегенде ошо
ayına 700 so'mdan akça төлөйбүz. Үйдүн içindeki baldarım, gelinim, nevrelerim bardығы teң ошодон алып колдоно беришет. Неме алып, бизде чектөө жок. Алматыда 48 абонент бар. Аны телевизорго да туташтырып койгонбуз, телевизордо ham көрүнөт. Бул санаттештирүүдө менин бир эжем баласы бар Бишкекте жанакындай. Дордойдо скалатта иштейт. Aka men abetке чыгып келген камераңыздан карап турдум дейт. Мен ушул жерде отуруп, анын скалатына канча машина кирди, кандай жүк жүктөп чыгып кетти, ушул жерден көрүп турам да. Анан мен келдим, ака рахмат дейт, анан кийин ага подключать этип коебуз неме. Бул жакшы нерселери көп экен да. Биз айылма көз жылда ар мамлекетке барабыз. Стамбулга бардык, Дубайга бардык, Таиландка бардык. Быйыл мына Хайнанга барып келдик. Ошол жерде жүрүп, үйдө эмне болуп атат, бардыгын карап турабыз. Дарбазаны такылдатып атса, балам келди уктап калса, эшикте бирөө чакырып атат, чык эшикке. Ачып кой. Деп ошол жакта туруп үйдө көзөмөлдөп турабыз. Ошондой эле мектепте дагы камера бар, мугалим кантип окутуп атат, бала шоктонуп атабы, жооп берип атабы, телефондон ошто туруп дагы карап. Санаттештирүүнүн бир жакшы жактары. Мына итибиздин жаткан итибиздин жаткан местасын көрдүңөр. Ana bu ne yapaya gidiyorsun sen be? Ne yapıp kayıtlı olacak? Kızayştığını uğurken de vardır. Bu da bizim ayakları görmezdim. Şundan Sen ayarlarına başka başka yakın bir çakır al. Mınavıl, mınavıl ödönülür. Bu bayağı Bill Gates degen okumuştu aytkan da окатты деген дары катары пайдалан деген да. Эгерде окатты дары катары пайдаланбасаң, кийин ооруп калсаң, дарыны окат катары пайдаланып каласың дейт. Мына ушундай мына бөдөнөнүн тукумдары адамдын ден соолугуна өтө пайдалуу да. Азыр мынтип жарып туруп ичиңиздер неме бар. Мунун мисалы мына бир бөдөнөнүн тукуму 72 saatte küçün jogotот da 3 sutkada. 3 sutkadan keyin mындай бекер мындай таасир этпей калат. 3 суткага келишсе ар кандай ооруларга дары болот неме кылат. Иммунитетти көтөрөт. Ошон үчүн азыр немеңиздер алып ичиңиздер неме кылат. Бирден алып ичиңиздер неме кылат. Ал беймал алып ичиңиздер. Bular tuxumda özleri basıp çoğayta gayrı? Yok. Tukumdu mınaga salasın ha. Mına olur neme? Yıkarsa mına. Görsen var bolat mına. Oha mına. Mınaga salat mına. Yıkarsa. Çalımda çöre. Mına bödönün bunu 12-13 günde eftele çıkarak. Ana toğuk tukun 20 günde çıkarak. Çocuğa uşudan ne payda oldu ki lan? Şuradan payda olup, nemesi salıp kımbatırak durat. Nemesi özdörü. Bularlarga arağında bular kımbatırak eken. Şu bazarda şunday olat, nege anday olat bilbeyim oşu. Siz tukumun, bödönönün özün kayırgızıp kılасыз. Anan tukumdu göğügünde jana kafelerge aparabız. Aytып atışpay uzak daimeli kafeden okat jettim. Ova, abi elin bari Azia Nur'dan ujun kılat ayal ököde otsat. Ben size görmem. Azia Nur'ga aparabız, anan Oşto jana Dubai kafesi var. Alacak alıp aparabız. Kaçtan ötkürüştür şöyle? Oktol 4 somdan, 3 somdan gede göğüyüp etse. Olmasa birinde nimet gitse 5 somdan gedet bir tukumu. Biz bir alparanda 1000'den, 2000'den alparabız. Özünde satasın. Kapatı getirip alıp para diyorsun değil mi? Özümün dayılı. Özümün dayılı. Misalı büröge azır çay içirip atışpayı. Koy soyup barışat, başka kılıp barışat. Oşonda bürö misalı 20 bödönünü soyup üstüne 100 tukum basıp geldi dep zakaz beren. Biz apar bereriz oşoğa. 4,5 ming, 5 mingden berişet oşoğa. Dastavkasını apar bereriz. Sizin Ошо telefonunuz var. жумурткасы
Adan nemesi? Bödönesi bilen pişirip koyuş. Bödönün yok. Soyup içine alıp anangin üstüne yumurtkanı tizip durup alparsa rasyon pişirmaydan Çiğkele mi? özür tupok basal pişirip Ha, çiğkele mi? Çiğkele alpara. Alpoyasta. Günün ha. Orasını görsen mahırların var öyle cim kraskala koyuyor da. Anan Oğuzlardan yaklaşık. birinci çıkarır da buna koyulur tuğanda alarga öldünce cem bire ıslakı anayın narkılarda koşa çıkarıyor. Bakma koyulur demişlerle koşuyoruz. Abi işte değil de. Kırık kilo alacak, kaza kırık kasa. Hakikaten çok iyi koyuyor. Buna oldu kraskala koyun sebebi ben gün cağında cağın bulut, kar bulut cığaç çirvey turat da. Anan narcağında bakı Ola uçum ne akırdın uçunda ananda atayını koyup bu. al yerine toğuklar çıkıp durup narcağa sekiret de şunun için sekir almaya kalsınlar. Bir ay kızlar. Rodurlar. Buna ayıp verseniz buna toprak olmaz. Buna onları belki buna Bişkek'ten tukumun cüssümden alıp gelip bastırdık buna. Paroda doktor. Anam şunun tukumlarını bastırıp canakı nimeyden çıkarıp o şunu satarız. Buna belki ne deyin toprak? Buna çizerken de koyduk ne var? Buna al ikinci toprak. Çizerken de koyduk ha. Bunun eti canakı kekilikten büstürürken de ayavay damda olarken eti. Tavuklar koktu diye çaşı işi mümkün de o şunun bundan da setkanı koyup koyamıyorsan. Bunu elime kalsın mı? Ana buna dakan tavuklarını özünce karayıyorsun ne? Olursa kadar var mı? Kuruş abi. Bazılarda paroda tavuklarından şunlar jakşı ödedik yani. Şöyle de var. Bu yıl 70'ti, 100 gece hakkında şunday tavuklar daha var. 70 bin satıp geldi de bana. Oktamet görüydü, 70 bin. 70'den tura getirdi. Yok, bir ölçü 800-900'den tura geldi her biri. 800 ton. O şunda 75 bin kasa akça oldu değil mi? Şu Tavukun özünden. Tavukun özünden. Bu da işte Aydan kadar öğrendim. Hem bizde tavuk yok da. Tavuk çıkıp gidip koşunalarga girip yetişi mümkün. Alar gıcalat bulur. Onun için bu yıl mınanda kılıp setkamenle tostuk mınanda bardığın. Çıçkan da ötelik sıkılıp ne var? Hiç nemesi yok. Bir an sonu olsun. Ana mına Bir an yok. mınanı da sayılı özüz koyduk mına nemene. Kalpın. He, kalpınca soğal bay. Saratan mezgilde 3 dön 4 dön koyup koyasın. Kurgap kalat ne var? Yok yedi kalpay. Bağpılap da kılıp durup. İçine züm koş taşla koydum. 3 katar armatura taşlar durup özüz koyduk. Anan bir adam bunların tosulu bunlar. Hiç bunlar tavuklar öt almay nemede. Anam bunu bu yıl bana otun kana kılıp Otun kalan. Tavuk deme, uyunuzun spaniyin koşat koyalım. Çatbankın beri gele çatbankın. Uygar katurat. Amniyede kırağın kaydı ne var? Jıl olacak. Çöp salma etkinde. Hep şunday ağaçları da uyducu. Tünü cakkasıyla çöp salma ya. Tamam boşuna kısmada. Süzmesi kaynak. Uygar ventilasyon bu yemeğe gerek canağında. Gündüzü geçken uylar eşikte durar. Kalasınca geç kurun çöp salvayağına bayla koyasana. Uyların özünün spalini var mı? Gündüzü cep bir Sıkıntı olması gerek bu oldu. Anan bunday göp mal vurum baş mına yenelerin bu yıl ayavay Caylo'dan semiz gelgen iken ekönüten 55 binden 110 binge ekönün enesini satıverdik bu yıl.
ошо жана тооктордун немеси кирешесине кошуп. Мына корозлор 2 жылдан 11 килоге чейин ет берет мына короз. Мына 11 кило ет берет мына. Мына бар. Мына 2 кило да? 11 кило ет берет мына 2 жылдан. Ушунун тукумун 80 сомдон саттык. Немеси? Тукумун өзүнө. Тукумдун өзүнө. А чөжөлөрүн 350ден сатып аттык. Ошондой дайыр айтып койчу азыр сөзүңөр жана 12 тукумду 11 кило ет берет мына ана ак короз. Bunun çocuğusu 350 somdan satar burası. Yumurtkası özü 80 somdan. Arzan bunu. Pazarda 100 somdan satar. Nasipke толуп турсун, өзүңөргө ден соолук берсин. Бала чакыңарга, неберелерге рызкечтүү болуп чогойсун. Эли журттун арасында кадырыңар өссүн. Анан ушу сиздин ушул жашоону колго ушу эл журт үйрөнүп турсун. Амин. Биз да үйрөнөлү. Мына биз да үйрөнүп кеттик. Рахмат. Ушул футболдук аянтчаны Жекешкер Моңолбаев Жалил мырза салып атат. Ооба, Жалил салып атат, Жалил таксыр. Азан да уш кишиге сөз берсек, анан өзү айтып берсе, анан негизинен мына жагына быйыл эметпей калды, бул жагына жана раздевалка душевой эмелери болот. Анан калган мына бул төшөлгөн газондору келди, мына сеткалары келди. Кудай буйрса жакынкы бир 10 күн тегерегинде ишке берилет, өзүң да айтып бер, канча кеттин, эмне болду? Биз баштаганыбызга мына бир 3 айга чукулдап калды. Анан азыр уже аягына жетип калдык буйрса. Азыр кечинде мына монтажын кылып бүтүштү. Эми азыр ичине полностью мындай сетка тартылат да, тепеги жатпайбы? Зым неме? Тор тартылат. Анан могу жерге чейин 3 метр неме зым тор тартылат. Зым тор тартылып, анан могу жерге песка блок, мына жакта душевой раздевалка ошондой болот деп пландаштырып атабыз. Анан бул жакты входту бул жактан кылалы деп атабыз. Мектеп окуучулары бул жактан иштеп келген удобно. Башкы биякта сүйлөшүп келген анан кайда. Мектеп окуучулары мындай чыгып ойноп турганга депчи. Анан кийин асылы бүтүп эле калды буйрса. Азыр мол жагына клюнка алып келип койдук. Рейка алып келип туруп, рейка менен чаптап чыгышат балдарчы. Анан клюнка менен тосуп алсак, анан ичинде полный иштейбиз. Азыр могу жака песка блок алып келип десек, песка блок азыр уже жаап коюштук баардыгычы. Анан беркинде кирпич менен кичине күтүп тура алабыз, могу жерде зымтор менен тартып туруп эле, рейка менен тосуп туруп, анан эми клюнка менен обшивать этип таштайлы деп атабыз. Анан бул жагында полный клюнка менен обшивать эткенден кийин неме жым болуп калат, сквозняк жок болуп, сом болуп калат. Анан кийин салганда эле болду, уже мына жер уже трамбовка болгон, машина менен баягындай сүрдүрүп, тегиздеп трамбовка болгон да, жер немесичи полу. Анан ушунун үстүнө эле азыр неме кылабыз? Көк кумдан таштап туруп эле, көк кум мындай немететкен да, мынтип. Жок, мынтип тегизделеткен да, жакшы тегизделеткен. А могу болсо, бул катуу кармайт экен да, неменичи. Анан кийин ошону тегиздеп койсок эле болду, буларыбыз даяр. Буларды салабыз дагы. Азыр эми кичине эле бир 10 күндүк, кадимки айтканда бир 10 күндүк жумуш калды да. Почти бүтүп эле калды. Эң асыл нерсеси бүттү да. Баягы кыйын жерлеричи. Азыр жаап алсак эле ичинде азыр күндө кыска болуп, азыраак иштеп калып атат да балдар, бирок бүтүп калдык. Негизгиси бүтүп калдык да. Жекешкерсиз да? Ооба. Канча каражат кетти? Өзү эми негизи айтпай эле коелу дедик эле, бирок эми бир таап эле да, көп эле кетти. 10 миллионго жетти. Жок, 3 миллион 200 3 миллиондон өтүп, 3 миллиондон өтүп кетет да. Нол газондору бул немеден башталат да, $10,000 $20 миң чейин бар экен. Бул немесинен жараша болот экен, бул естественно мындай немесинен жараша болот экен да. Мисалы кээ бир газондор, башка газондор, китайский, турецкий газондордун ичине неме салат, жана крошкалар бар го, жанагындай. Крошка салынат. Биздикине резиналар салынат, биздикине салынбайт. Ошонусунан зависит мынтип кете берет экен да, кымбат арзан болупчу.
Ya onu sallasa болбойт, адам кунуп кетет. Бул менче менге окшойт, европейский. Европейский бул. Москвада иштетилип ал. Америкадан келгенде иштетип алып койгондордун көпчүлүгү ушул ойноп келип атат да. Uzun turası kança? Bu nimesi uzunu 42 oldu, burası 22. Özü standart futbolni polya 20-40 болот экен. Ana biz bir yana 1 metr, bir yana 1 metr, по кругу 1 metrden kaldırıp bargan немесеч. Ana мынау ар бир арканын ортосунда жанагындай неме скамейкалар болот. Такталарын алып келип койгонбуз, анан алдында турбайбы мындай белдиктер. Ошолор такталар болот, мындай отуруш сиден. Анан кийин мына айнектер тосулат. Жайдын күнү ушунун баардыгы алынат кайра. Ушундай болуп туруш керек да. Сквозняк болуп туруш керек. Күз келгенде сразу бир немеге жетет да мындай бир күрөккө согоебуз батыл. Урматтуу айла-көтөр, буну Каниек Марыш бекер алып келген жок сиздерге. Областта футболный команда башталды. Мен түшүнбөй кече өткөн айда, ноябрь айында Өзгөнгө бардым. Биздин жана 6 болду. Администрациядан футбол уюштуруш койту. Аравандан 0 болдук. Алайдан 0 болдук. Кара сууга адашып кетип бир топ киргизип алдык. Анан ушу эң кыйын болгон администрация экен. 2 командасы бар экен. Губернатор өзү 3 гол киргизди. А берки Юсупоро Байжусуп. Ол любой жаш баладан кыйын чуркайт экен. Топто аябай ойнойт экен. Ошон үчүн биз мына экинчи жолу өзүбүз администрация баягы 11-12 киши бар экенбиз, ойноп атабыз. Анан өзүбүз биринчи көнүп алалар, анан өкмөттөр бири-бириңер менен ойнойсуңар. Мына ушундай площадкада. Бул башталды. Аппарат кызматкерлеринде ойнойт. Аппараттын кызматкерлери да. Сырттан киши эмес, буйругуңуздар менен алып келип туруп, ушундай топ ойнойсуңар. Ошон үчүн даярдана бергиле. Бул жерде волейбольный дагы эме болот. Анан эми биз эметкенибиз баягы мектептин балдары түшкө чейин, бул мектеп түшкө чейин окуу болот, түшкө чейин мектептин балдарына дагы ойногонго уруксат берип атабыз да. Андан сырткары кийинки жылы Каманчыда точно эле ушундай жана Мырзекеге кире бериш жердеги курулуп атпайбы? Ошол типтеги Каманчыда боло турган болуп атат. Анан сайдын балдары азыр 400 миңдей акча чогултуп коюшту. Берки мектептен ылдый жак ал жерге боло турган болуп атат. Кудай буйрса, үчөө болуп калат. Аларга келип көрүп кеткен бул жерде. Мынанын ичи мынанын ичинде жөн эле чуркайын дейсиңер да. 5 мүнөттө пишип бүтөсүн. 5 мүнөттө ушул анаяка жетип буяка жетип. Жаллажы. Бул мусака бул жаллажы. Сөзүн көрөй. Бул Байня десене байня кетип калды керек. Биздин мектептин бүтүрүүчүсү, эң алгачкы бүтүрүүчүлөрүнөн ушул жаллажы. Бул эми баягындай чоң деле бизнесмен эмес, баягы катардагы эле бизнес ишкер деп койсок болот. Ушул демөөрчүбүз ушул өзү келди. Ошону баса белгилеп коюш керек. Ушул балдарды спортко багыттайлы, ушул балдар спортмен элек болсун деп ушул демөөрчү өзү келип ушул ишти баштады. Анан буну жакында эми Каныбек менен да бакылдашканбыз, ушул эми спорт залга да калса 100% бүтүп калса, ачылышында мен отпускада жүргөн убакта, отпускада, мен исабы түрү кайра эле чыгат. Эми эмне болду исабы, эртең түшөйүн, барайын, чөп пресстетип атпым эле. Десем, жолугуш керек деп, өзү инициатива көтөрүп, багы ким бир айтканда көздөн жаш агып, мындай мен таппай аткан мезгилде айнанайын укам, болду жасай бер деп. Анан Кудай буйрса, жазда мына бул мектептин котелныйы жөн эле турат да. Анан ушуну да берсеңиз, 2 этаж женский мужской баня кылып берейин деп атат ушу жигит. Жасап берейин деп атат. Директор көз макулдашып берели деп атат. Жанагы фабрика салган бала деле. Давай көрдүңбү? Биз таппай келсек ал бала мында эч кандай тос колду жок, жардам берип атат мына Курам дегенге. Жерди берип мынакей. Жерди ала албай, жерди бере албай таппай аткан канча болот мынакей. Анан Кудай кааласа ачылышында ушул ылайталалык жеке ишкерлердин баарын чакырып Каныбек, ошолорго ушул Жалилдин мисалында баардыгына алардан бир намысына тиелди атабыз да. Уялтыппы? Рахмат. Бул биздин өзүбүздүн Жалил болуп калды. İçinde ilgilik basın. Şadiyeger batırın acığı. Жақсы бүтүппен düşerler, жақсы спортсмендер çıksın. Амин. Жаллажы эл үчүн жакшы ишти баштап атыптырсың. Бул элге кылган кызматтын баарын сооп алып келет. Ошол сооп тийсин. Үй бүлөңдө тынчылык болсун. Өзүңүн дагы жакшы тилек максаттарыңдын баары кабыл болсун. Ишиң илгери жүрө берсин. Элибизде тынчылык болсун. Жаштарыбыз ушул жерде келип ойноп, жаштарыбыз дагы
Orta yaş başkası da bardığı dens soğluğun içinde alsın. Oşonun soğuk saat yiyip dursun. Rahmat, iyilik olsun. Hazır hem biz köp yıl mına agraj deneminden 2-3 yıl agraj deneminden özür kaldık. Şırdan başlayalım. Gelin. Ya bunu bultur görüp ketkensizler da bulturku 20 жылдықтар басып берген бұл жерде. Жалпы 370 метр квадрат брусчатка басып беришкен. Анын içine 100 метр ташшырдак басып беришкен. Анын bunun аты ташшырдак болот го. Андан кийин быйылкы 20 жылдықтарга сунуш киргизди эле ушул жаан чачында, жанагындай ысык суукта bizde жанагындай негизги иш-чаралар ушул жерде өтөт да. Аны ошонун үстүн жаап берсеңиздер деген, аны ошону биздин сунушубузду туура кабыл алышып, 20 жылдык бүтүрүүчүлөрүбүз келип ушул жерден ушул навести бүтүрүп беришти 200 миңге. Анан жанагы биздеги негизги иш-чараларыбыз, линейкаларыбыз ушул жерде өтүп жакшы болуп калды, жакшы шарт болуп калды. Бұл мектептің емесі дағы ата-энелерден бері видео байқау қойылып берген, бардық класстарында видео көзөмөлдөрү бар. Анан быйылкы жылы біз мындай катар кете отабыз да. Быйылкы жылы дем берүүчү грантка ушул мектептин проектisi жасалып азыр регистрация болду. Регистрация болду, мына чатырын алмаштыралы деп атабыз мунун дагы. Мына жагы такыр болбой калган. Мына жагын эме алмаштырып койсок, бул мектепте мектеп окшош болот. Бул мектеп өзүңүздөр билесиздер 90-жыл баягы курулушу толук бүтпөй ишке берилип кеткен да. Анан кийин дубалдары урай баштаганда анан ашар жол менен жабылган эле чатыры. Анан азыр ар жеринен суу өтүп, шамалдарда компасы бар эле го. Ошонун жыгачтарын берген. Стимгрантка киргизесиңби? анан быйыл ошол долбоор Анан абыйырдан 2,5 миллион сомго колдонду. Лингафонный класс, жанагы эмек класс, 2 классы менен оборудованиялар менен коюлган. Эмеси жакшы. Былтыр областын берүүчү бюджеттен канага 22 миңге локальный сет тартырдык 20 компьютерге. Азыркы күндө эми бардык класстарга интернет жеткизүү иштерин жүргүзүп атабыз. Анан бизге ошол негизги проблема жанагы неме кирбей калган. Кабель интернет кирбей калган бизге. Биз жанагындай беспроводной скоросту аз интернет менен отурабыз. Ошон үчүн бизге ошол кабель интернет кирсе, анан ар бир класска жеткизип атабыз азыр. Осмон Өкөн кирип алган, чыга албай атат да ушудан. Чыксаңар сразу киргизип. Максинг деген компаниядан бизге беспроводной кирип калган да. Бурун кирип алган. Анан ал 10 мегабит секундда интернет берип атат скорость. Ал эми беркелер 100 мегабит секундада берип атпайбы? Кичинеден болса да өзгөрүп кетип атат. Мектепти жаңылап кетип атат бу жерде. Ошо. Анда жүрүңүздөр анда. Айыл өкмөттүн башчылары, урматтуу Сайбевич, Жемоевна, анда мына Жолдош Жапашев атындагы садиктин башчысы айтып берсин өзүнө эмне иш болгондорун, анан калганын мен улантып кетейин, Саламатсыздар, урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Биздин Жапаш Жолдошев атындагы балдар бакчасы быйылкы мамлекет башчыбыз белгилегендей аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына карата бир топ жакшы иштерди жасадык. Быйылкы жалпы ушул демөөрчүлөрдүн эсебинен балдарга жагымдуу шарт түзүү максатында жана бала акчанын материалдык техникалык базасын чыңдоо максатында жалпы ушул демөөрчүлөрдүн эсебинен 116.800 сомдук иштер аткарылды. Ага заманбап мебелдер жасалды жана биздин идиш жуучу жана кухнябыз үчүн ичине суу киргизиш үчүн ага арстондорду, раковиналарды жана ошол жака керектүү болгон бүт каражаттар менен камсыз кылынды. Андан тышкары жалпы ата-энелердин эсебинен, жеке демөөрчү ата-энелердин эсебинен 66 миң сомдук дагы иштер аткарылды. Алар ата-энелер бала бакчанын балдары үчүн
bir komplekte жалпы азыркы учурда бала акчада 5 группа бар. Ошол 5 группанын балдары үчүн bir комплектти шейшептер менен камсыз кылды ата-энелер. Андан тышкары жеке ата-энелердин эсебинен эки тайпабызга плоский телевизорду алып беришти жана килем паластар менен камсыз кылышты. Ошондой эле андан тышкары дагы жеке ата-энелердин жардамы менен дагы мебелдер менен камсыз кылышты. Демек жеке жалпы ата-энелердин эсебинен 66 000 сомдук иштер аткарылды. Андан тышкары өзүбүздүн жамааттын жардамы менен дагы 25 000 сомдук иштер аткарылды. Алар ушул бала акчанын ички бөлмөлөрүн, эки бөлмөнү колу жок эле ошол эки бөлмөнү полдоп, аны да ишке киргизгенге ушул жалпы бала акчанын жамаатынын 25 000 сомдук жардамы менен ал иштер аткарылды. Демек быйылкы жылы биздин бала акчада ушул окшогон жакшы иштер аткарылды. Анда эме кылалы. Мына бул эмеси мына жерде брусчаткасы бар эле. Буну биздин төрага ушул кишинин баласы жолдошум Нурбек быйыл жаңылап берди мына брусчатканы. Мына бул эмесин коюп берди, варатасынан 25. Жалпы ушул сайдыкка 101 000 сомдук иш кылып берди. Андан сырткары төрага өзүнүн үйүнүн алдына брусчатка басты. Бер жака азыр бастырып келатат. Эми ал кыска болгон үчүн аерде көрбөдүк. Ал жерге дагы жанагы узактыкындай кылып бетондон лоток куюп берди Нурбек өзү. Кудай буйрса ошентип уланып кетип атат. Анан мына бул турган таш тапан брусчатка тротуарга өзүңүздөр жакшы билесиздер, бир жылы шайлоодо 2-чи орунду алганбыз. Ошодон калган 500 000 акчаны банкка салдырып койдум эле. Ошол акча жалпы элден жанагы тамак ашы, шагылы эмеси биригип 600 канча миң кетти. Андан сырткары Ажы Мамат Нышанбай 100 000 акча берди. Мен Нүкөн Батыров Канымет 100 000 акча берди. Лайталага да салым кошуп коем деп. Анан ошо менен азыр где-то 650 метр жерге брусчатка басылды. Андан сырткары азыр келип түштү. 1 километрге жакын брусчаткам бар. Жазда баштайбыз, адан кийин уланып кете берет. Жалпы 2 километр 900 метр жери брусчатка болуш керек. Ошондо бардыгы бүтөбү? Ошондо баш аягы бүтөт, ортосунда жанагы чоң вараталар турган жерлерди таштап кетип атабыз. Аны азыр бир 3-4 бетондоду, эл өзү бетондоп коет. Ошо менен туташып калат деген. Эки жагы тең болобу брусчатка? Бир жагы эле. Бул жагы ушундай барып туруп, ана токтогон жерден бул жагына өтөт. Жазда жанагындай пешеходун эме кылдыртып коеюн деп атам. Анан кийин наркыл мектептен ылдый жагы бардыгы мына Күнгөй бет тарабынан кетет. Тескеге калып калат. Тескеге калып калат. Келечекте ошону Анан Кудай буйрса жанагы кызыл сызыкка чыгып кеткен атуулдарыбыз көп экен. Быйыл эми кичине шашылып башталып калды. Жаздан баштап бүт ошолордун бардыгын ичке киргизген тартипке салабыз. Жанагы мына столбалар баш болуп эмеге чыгып кеткен жерлери бар экен да. Мунанын башында бир столбаны мындай ороп эле кеттик да, туура эмес тегиз турбай калган экен. Негизинен ушул. Анан бул эме кийинки жылы да уланат туугандар. Баштагандан кийин до конца бүтүрөбүз деп аракет кылалы деп атабыз. Анан мынандай кылып мына бетондоп койдук го мына магазин. Ушундай кылып бетондоп кетип атат. Канча орунду бу? Канча орунду? Азыр 130 бала бар, 5 тайпа бар. Лайталанын өзүндө 3 жетсек бар да. Лайталанын өзүндө 3-ө, сайда 1-ө, шаркыратмада 1 сайт бар. 5 детсек экен. Анан быйыл мына азыр көргөн Абдулдаев мектеби алдындагы садикти больницанын 2 зданиясы бошогон азыр. Ошол жака көчүрүү аракетин жасап атам. Ошол жака көчүрөм дагы, анан жаңы Осмонов мектебине 2 этажды проектисин даярдап койгонбуз. Бардык жактарга жөнөтүлгөн. Кудай буйрса быйыл 20-жылы болот деп атат. Болуп калса, анда мектептин алдындагы эмелер өзүнчө садик болуп чыкты. Эми жүрүңүздөр мына жакта жанагы жайыттар боюнча Арис программасы менен ветеринардык сервис имарат курулуп атат. Аны көрүп коебуз дагы, анан саяйын. ветеринарный
сервистин имараты арис менен бүтүп атат. Ичи дагы жанагындай иштери болуп атат, толук бүтө элек. Где-то бир 10 күндүн ичинде бүтүп калат деп атабыз. 10 күндүн ичинде бүтүп калат деп атабыз. Арыстен бул. О, арыстен. Бу жерге жанагы дарыкана аптекасы да болот. Ветеринарлар отурат. Мусай билесиз, жана холодильник эмелерин эми жерге алып келип коебуз эми. Үйлөрүндө турбай алардын үстүндө. Анан жайыт комитети кирет. Анан 3 комнатада бир комнатасына мен жанагы эмелерди киргизип коеюн деп атам. Ауп менен берки таза сууну. Экөөнү бириктерип, алардагы компьютер оргтехникалары бар, бир комнатага ошо жараштырып коюш. Анан да бир возможность жанагы киоск мына ол эмеде турат да, поштада. Бизди алгыла деп атпайбы? Возможно, ошо кириши мүмкүн. Мына территория мурун каяктыкы? Айлөкмөттүкү. Бардығына бері бүтері киіп салдың бастағысылар. Айлөкмөттүкү. Bunu herhalde birisi. О, нарагынан бери айлөкмөттүкү. Айлөкмөттүн башчылары колхоздан калган байня болчу. Бул эми өтө жаман акыбалда калды эле. Анан быйылкы жылы айыл аймактардын өнүктүрүү жылына Бишкек шаарынын тургундары ушул айылдын балдары 82 миң чогултту. Анан менен 510 миң ошол берди. Ошол менен мынага кечеде 60 миң берди, кошуп койдук. 450 миң деп жазылып калган эмеде. Ошонун эмеси менен мына байня бүттү да. Азыр гана суусуна бүгүн трактор келди, бүгүн эртең киргизсек, жаңы жылдын алдында ишке берели деп атабыз. Анда ичин көрүп чыгабыз, а? Мына жер кафе. Өзүлө жүдө болуп. Өзүлө жүдө болуп. Мебелдер чечине турган жер, мына мебелдерин 47 миң сомго жасатып беришти. Ар биринде ключ бар. Ключ менен ачып, баягындай эме кылып коет. Чип колунда. Чип колунда. Buga çeşitler. Bir gün muşkoy, bir gün женский. Келечеги нар жагына мына бире бир жер чоң болуп атпайбы? Ошол жер тозуп туруп, жанагындай семейный болуп атат. Өзүлө жүдө келди. Ол жанбы. Мына айнектерден бери алмаш пластик болду, потологу жасалды. Ayırda monca oldu. Кафеги жасалды. Özü gördüler birden bir monca açtı. Үйдө бирөө жарым иштетип койсоңор, акчам эмнеде түшөт да. Таксиле болсо керек. Ана эл сүйүнүп атат. Советке барып байняга түшүргөндөн көрө мына жерге эме кылалы деп. Мектеп окуучуларга да жашта түшүп алган. Проектировщик токтобер дейт тагынбай. Бул сантехник баарына кетип. Desek bunun çağlar, remontçu desek de, ırçı desek de bunun çağlar. Таланты көп болот, Көп курду. Işke saldın mı? Saldım. Bol başını kontrol kılıp dur. Hadi bitkisine. Kanday. Bu bölümün selerken. Yanan cavlatta. Саламатсыздарбы бүгүнкү семинардын катышуучулары
Mına bizdin Laytala Ayıl Hökümetine karaştı Say Ayılında Marş Batır Vatında Orta Mektebi'ne bu yılkı 20 yıldıkka joluguşuğa gelgen bütürüçülerimiz mına özüңүздөр turgan uşul tapan şırdaktı basıp berişti. 350 000 oldu şu jardan berişti. Anan Batırıptardın üy bülösü mınдай jakşınakay barata kurup berişti. 280 000 oldu. Жазуусунан тышкары. Жазуусу да bir топ акча болсо керек. 23 000 oldu. 23 ошондо 300 000ден ашып кетиптир бул деле. Анан дагы биздин Laytala Ayыл Hökümetинин başçısı Batırıp Kanibek Marişevич bizdin mektepke aябай çoğun jardamdарды berdi. Bu yıl baya prezidentimizin jarlığına alayık sanarepleştirici yılına karata şu жерге былтыркы жылы эле интернетти киргизип бердилер. Bu yıl fevraldın ayağında marttın başında 8 kompüterge 2 televizorga internet tutaştırıp berdi. 22 000 akça bölüp berdi ошо. Ошондой эле былтыркы жылы өзүңүздөр бардыңыздар, келдиңиздер, мен айтып атканда. Тиринерде Ашыбекович акимибиз замчение коюп кеттилер ал жерге. Ошол жерде да Айыл Hökümet тарабынан 8 000 акча бөлүп берип, ошону да ремонт кылдык. Анан кийин санариптештирүү жылында быйылкы жылы 80% mugallimlerimiz kompüterdik okudan ötüştü özdörü 1600 akçadan төлөп özdörü ötüp bardıq okup жақсы bilim alıştı. Kıskaça bu yer üstüce biz dağı siz tur aytып atasız. Bir dağı mural jaka ulap koysak bu da atalım. Şuradan arjağına bayağı şu İlan 20 yıldır Burca kurgak bolatlar şu жерде көп проблема бар болчу. O yer sıygalak bolup, muzda көп балдар жыгылып калат эле азыр жакшы болуп калды. Bu yılki 20 yıllık o şeyden. Şu жерде айтайын деген oyubuz бар. Кудай кааласа. Şu yerde ormanlık bol polat alalım. Spor aldığın aynen plastik kıldık. Ökönü var çiğ, Jay emen olup polat. Anan keyinki yılı bu yılkı yılı Steam Grant'tan emeğe girip kalsa Abdullah mektep. Keyinki yılı bu mektepke girgizeli de otağız. Janagı emesi bunu da aşar yolu menen salıngan az valna olup kaldı üstü. Anan oşo menen an sırtını şıvagın azırkı zaman bak emeler meni şıvatıp koyuldu. Eldin salımı ana İsmail Musa 85 000, Ayıl Hökümet'ten 84 000 bol şuleme oldu. Jana kişi jana ana ol turgan emeler biyiktelip turba köprü menen biri oldu. O жерге şagıl töktü. Ana жазdan başlap berkinde şagılap gelip baş ayağı. Azır jolun o narlar. Kıştın günü bu jaktan takır gürtkü olboyt. Bak günge bet jol da. 3-4 kilometreden kaçı değil? 4 kilometre. 4 kilometrege şagıl tökület. Şagıl tökület. Koçaga köprüge bat berdi mi? Şarkıratmağa demek. Bunu hem şarkıratma eline çıkıp ededi. Yolda kanka jetti. Jetken ha. Jetken. Yol jet uşağı menen katta atat. Jakındağı. Gürtkürü ait. Ana çoğun maşinada öte öğretin kanka pro. Salamatçılar var. Ayıl Hökümet'in başçıları. Beylik kızılı vardığınızlarga bağlı. Respublikası Prezident tarafından Ayıl aymaklar bölüktürücüler, sanatleştiriciler de jaryalanına baylaştı. Bizin Ayıl Hökümet'te de bir top işler oldu. Ona görüp turgan Törecan Gencebek tarafından 1200 Türk 674 000 son var. Oğlu çekeleri tozuldu. Kutlara geldi. Jana hava oynayan. Oşonun aylayını koysun. Bundan da özü vay son mezgilde getirelim desek o asfalt zavod. Kengeşke Karavuz'da getip atkan jolun aldığında. Ayavay son oldu aldı 3 metre çeyin götürüldü. Aldı 3 metre geçeyin götürüldü. Vardı öldü. Kuday bulsa keyinki yılda hemen başlara. Keyinkisi Mınav Haris'in dolar arkalı 480 000 son. Jerilikli ücretten 40 000 son. Eldin sağlığı 124 900 son. Cevap 644 son bu. Sayanda tör uçasında yanına bekleri gösterildi, kuruldu. Birincisi, buna ağlatı görüp gelgen, janağı 1.382.000 son Aris'ten, Ayıl Hökümet'ten 107 000, jalpı 1.489.000 son bu.
ветеринардык сервис имараты курулуп бүтүп калды. Анан эми бул биз жанагы бимен берден экен баардыгыңыздар көбүңүздөр жакшы билесиздер. Ошол проект менен иштейт. Жана ООНдун азык-түлүк программасы аркылуу жылда 1-2 долбоордон ишке ашырабыз да. Быйылкы жылы дагы мына Койсар участкасында мына казылган траншея сүрөтүн мындайраак кылып койсок башкачараак көрүнүп атат. 210 миң сомдук бун ак май берилди 42 үй бүлөгө. Ошолор иштеп казып, кайра көмүп берди. Жанагы айыл өкмөт 21 миң сом жана шлангыларына жардам бердик. Жалпысы 261 миң сомго ушул жерде 42 үй бүлө Койсар башына суу менен таза суудан камсыз болушту. Андан сырткары мына Сай айылында Караташ айылын баарыңыздар жакшы билесиздер, мына башына келет. Аларда жанагы суат суусу жок да. Анан ошондой эле мына гараждагы 7-8 үй бүлө бар, жалпы 13 үй бүлө. Ушулар дагы бир топ жерден 2,5-3 километр жерлерди казышып, жана шлангы менен эле өтө көп эмес, шлангы менен эле суат суусун алып келип алышты да. Булар дагы 13 үй бүлөгө жалпысы 360 миң сом сарпталып, бул проектлерде бүткөн. Мына таш аралатып иштеп аткан мезгилдеги сүрөттөр. Кийинкиси ана мына Кыргыз жайыты долбоору боюнча 560 миң сом арпанын үрөөнү жер семиштер келди. Мына жеке ишкерлер Ибраим Исаевтар экөө 10 гектардан бөлүп алып, жакшы эле болду быйыл түшүмүз экен. Жанагы арпанын үрөөнүлөрү ушундай чыптага салып, азыр жана проекттен утулушту. Андан сырткары Сайда бир үрөөнчүлүк фонд бар. Быйыл дагы 200 миң сомдук, 20 эле сомдон эсептеп атабыз, 10 тонна жылда эмелерге таркатып беребиз элге. Быйыл мыналарды 4 тонна эгилди эле, кийинки жылы бир 10 тонна, почти 20 тонна арпанын үрөөнү өзүбүздө бар, таркатып беребиз. Кайгекте? 10 гектар мына жердеги гараждын жогору жагындагы айыл өкмөт фондусун эктик. 10 гектар Оргочоруп Шамырдын базасына эгилди да, бирок экөө тең бирөө эми не обеспечение багара 10 гектар жок, жакшы эле болду, бирок түшүнүч 42 тонна эм алдык. Үрөөн алдык, арпанын үрөөсү. Анан мына жакшы билесиздер, Аристин мал чарбасы менен проект аркылуу 1,822 арыстан, элдин салымы 307 миң, жеке ишкер жана Ибраим 300 миң төгүп, 2,430 миң сомго 82-89 экилеген мынандай бүлзөр алдык. Азыр жанагы Сайда иштеп атат. Мына жеке ишкер Сайдын эл жубай тарабынан 11 квадрат метрге эми өзү жанагындай кичине инвалид бала, Сулайман ака. Өзү инвалид бала 23 миң сомдой кетти дедик, где-то бир 2 тоннадай биогумус өндүрүп атат. Азыр дагы мына тартып койдук, курттар бар, эмелери ичинде экен. Бул баланы иши Кудай буйрса жазда көрөбүз. Мына эми өзүңүздөр көргөн 1,724 миң сомго жанагы мектептин STEM гранттан 458 миң айыл өкмөттөн 2,182 миң сомго ушу жалпы үстү жабылып бүттү мектептики. Бул жана пластик айнектери 160 миң сомго ошол 20 жылдыктар берди. Кийинкиси мына жана Абдулдаев мектебинин мында чатыры 200 миң сомго 20 жылдыктар берди. Мына Батыров атындагы менен жанагындай айыл чарбасы эмеде бөлүштүрүп койдум, ошол боюнча кетип атабыз да. Анан мына азыр айтылган мына Таш-Чырдак, мына ушул жанагы аркасы мектептин, мына Жолдошов атындагы балдар бакчасына жана айтылгандай 25 миң сом, 33 миң сомдук дарбаза, 28 миңден таш тапан, раковина, аристон 15 миң, жалпысы 101 миң сом менен жана жеке ишкер деп койдук, Нурбектин жардамы болду жерге Жолдошов. Анан мына жана жалпысы эле айтып атышпайбы, 22 миңден мектептерге жардам берди, интернетке туташтырган жана компьютерлерди локальный сеттерге туташтырып бердик, жалпысы 67.700 сом жергиликтүү бюджеттен болду. Мына азыр көрө турган бул арыстан 1,189 миң, жергиликтүү бюджет 84 миң, элдин салымы 285 миң, Исмаил Мусадан 85 миң сом, жалпысы 1,588 миң сомго шартыратма айылда өтүүчү Кызыл Суу суусуна курулган көпүрө.
Мына таш тапан, мына жерде жанагы айттык, мына демөөрчүлөр Ажы Мамат Мышан, Батыр Камбет, Камчыбек Бакыт 70 миң берди, Жолдош Нурбек 14 миң жасатты, Абдыраев Шахбек 10 миң сом, Умарбек 30 миң сом, жанагы Умарбек Узак жергиликтүү бюджеттен 25 миң сом, жалпы 650 метр, дагы 1 километрге таш тапандарыбыз бар. Ушуну эл алды иштеп атышканда, мына жанагы Узак алайкысы. Анан мынау Исабаев пискендердин демилгеси менен ушул алып келди, ушуну сайда жанагы мына 4 ушул мектептерде связь жакшы болгон үчүн биз эми как патриот катары мегакомго аябай эле көп бардым, мегаком эми жанагы өкмөттүкү деген алардан болбогондон ушул ОШК компаниясы келип уруп беришти. Азыр связь жакшы болуп калды, элдин баары ушуну пайдаланмакчы. Анан быйылкы жылда эң эмеси, урматтуу айыл өкмөтүнүн башчылары, мынау биз элдин өзүн дагы быйыл ушул эмеге тарта алдык десем жаңылышпайм да. Аз болсо дагы мынау жалпы мисалы үчүн эми бу жерден демөөрчүлөр бар, Токур, Арет деген 700 Бишкек шаарына 70 миң сом акча берди, Шакырат мага кетип аткан жолго шабыт төгүп берди. Андан сырткары мынау дагы эле жана Бакыт Камчыбек деген бала Бакыт эмеге ооруканага кетип аткан жолго 75 миң сомдук шагыл төгүп, анан жанагындай жарыктандырып берди. Анан кийин эл дагы мен 20 рейс шагыл төксөм, 10 рейсин эл өзү төгүп атышты, эл дагы акча чыгарышты да, ошол жагынан баягындай чогулуп иштерди жасаганга жетише алдык да. Быйыл дагы Кудай буйрса азыр жаңы жылдын бюджетин түзгөнгө элден эмне дагы 2020 жыл эмне иштерди аткарабыз, ушулар боюнча азыр эмелерди кабыл ала баштадык, арыздарды. Жакын күндөрү сунуштарды, жакын күндөрү аны иштеп чыгабыз. Анан быйыл жанагы акимдин да иш-чарасына берилген мына Абдымомунов, Турдубаев, Омош, Исаев, Камчыбек, Абдыкадыр, Сабидин, Өмүрзакова көчөлөрү, Сарыташ айыл, анан Сай айылдын Караташ участкалары жарыктандырылды. Анан мына Исмаилов Чыңгызга дагы ыраазычылык айтып коебуз. Акча быйыл бизге 25 лоток берди. Жалпысы 112 миң сомдук, айыл өкмөт бюджетинен 20 миң сом акча кетип, ички чарбалык жолдор, лотоктор бардыгына кое албасак да сынып калган, тешилип калган жерлерине 25 лотокту алмаштырдык. Лайталардын ичинде, айылдын ичинде. Эми бул жана республикалык бюджет эсебинен жасалган Кыргыз үйдөн Койсаар участкасынын башына чейин, анан сайдын эки жак башына шагыл төшөлүп түздөлдү. Жалпы сметасы 6 миллион 800 миң сомдук иштер аткарылган. Мынаны өзүңүздөр көргөн, Моңголбай жайык тарабына 3 миллион 200 миң сомго болуп жаткан футболдук тала. Анан эми бул маданиятка 120 миң сомдук аспап, форма быйылкы жылы алып бердик. Жана Таңтайм кичи мекенди деген конкурс шылтоо ошонун эсебинен алып берилди. Анан кийин жеке ишкер Оморов Турдмаматтын эсебинен 23 тонна көмүр, Исаев Айбектен 3 тонна көмүр келип, 104 үй бүлөгө 270 килограммдан жанагы аз камсыз үй бүлөлөргө көмүр таркатып берди. Жалпы суммасы 168 миң сом. Мына Сарбаргы коомдук бирикмеси деген былтыркы жылдан бери ушундай үй бүлөлөргө жардам берип атат. Апиев Асандын үй бүлөсүнө 17 миң сом, мына Төкүмбаев Топчубайдын үй бүлөсүнө 10 миң сом, 500 көмүр алып беришти. Дары-дармектерин алып берип атышат. Анан кийин ушул жерден жана айтып коюшубуз керек. Былтыркы 20 жылдыкта жана Осмонов атындагы орто мектебин 160 миңге пластик жасатып берди. Анан 160 миңге Калдыбаев Ерлан деген бала катуу ооруп аткан экен, 160 миң сом акча жардам беришти ошого. Классташы ошого дарыланып келгенге ошондой жардам беришти. Эми мына Сай айылын азыр көргөн Бишкек шаарынын вакыттары 82 миң, Батыр Камбеттен 500 миң сомго жанагы байнагы ремонт турду. Өмүрзактардын үй бүлөсү тарабынан Сай айылында мечитти капиталдык ремонттон өткөрдү. Өмүрзактардын үй бүлөсү тарабынан
400 ming so'm bo'ldi. Keyingisi Qoturda uchastkasida İsmail Begayev tarafından mınday meçit kurulu var da 1 milyon so'm yumuşaldı. Hazır bütörün aldığında turar. Jolboş Hacı Murat tarafından 70 ming so'mga yordam berip, munarası koyuldu bir meçitke. Anan Sayay'ın 91-92 yıl törelген balдар Turганбаевдин Арстанын үйүнүн ремонтуна айналасына Москвалык балдар 50 миң сом салуу керек экен, барактасын жасап, сетка менен тозуп алып беришти. Ana mınау emелерде, мынандай эмелер көп экен туугандар, буларды эми киргизип койдук. Жалпысы где-то 1 миллион канча сомдук мен азыр кагазым калып калыптыр. Бүт айылдарда мына кыргыз үй, мындай цистерна, элге очок, жанагы кыргыз үйдүн полдору, кире бериш жеринде жана эл отурганда жаап кала турган чатырларын жалпысы 1 миллион канча сомдук мындай иштер аткарылды. Ana mınау Kızılca May Koğum tarafı menен süйлөшүп, эче майыптар күнүнө 50 миң сомдук мындай 20 кубчный набору, 30 отделов, 10 гигиеналық набор, жер 40-lardan кийимгече, жергиликтүү бюджеттен 30 миң кылып, 75 көз арыз майыптарга таркатып берилди. Бундагы тартып келдик, анан республикалык бюджеттен Sayay'da damба kıska olup kalgan 260 metrede uzartıp ошол проекти бүттү. Баягы жерди санап. Анан мына жана азык-түлүк программасы менен мына Чалма айыл өкмөтүнөн кетип аткан жол ишмектеги бул жерден жанагы эме кирип кете берчү эле суу. Sayay'нын таза суусунун үстү бул. Ошол жерден сел кирип кетпеш үчүн мындай кылып где-то 70-80 метрге damba alып 328 миң сом менен бул дамбаны бүтүрдүк. Анан мынау жалпы мына жайлоого кетип аткан жолдорду быйыл депти трактор менен сүйлөшүп, соляркасын биз куюп бердик. Элдин салымында болду 46 миң. Бүт ушундай кеткен жолдорду мына Күнбай тараптагы жолдор буларды оңдоп алдык да. Быйыл жакшы эле жумуштар болду деп ойлойм. Бул баягы жайлоого кеткен, чогулду кеткен жолдорду өзүбүздүн ичибиз менен бир топ иштерди аткарып алдык. Анан эми долбоордон жалпылап айтканда, долбоордон каржылангандар 7 миллион 438 миң сом, демөөрчүлөрдүн эсебинен 7 миллион 671 миң сом, элдин салымы 3 миллион 249 миң сом, жалпысы 18 миллион 359 сом, республикалык бюджеттен 21 миллион сом, жергиликтүү бюджеттен 2 миллион 117 миң сом, жалпысы 41 миллион 999 миң сом менен Лайтыбай өкмөтү бийилки аймактарда жылын жабырдабыз негизинен ушул туугандар. Сурооңуздар жакшы. Анан эми бизде жанагы кичине грамоталарыбыз бар эле. Шуларды берип койгонго уруксат этиңиздер. Анан калганын биз эми баягындай салт катары кабыл алып алганбыз. 21 Норуз байрамын эл баары чогултканда ошондо калган сыйлыктарыбызды ошондо беребиз. Быйыл Аким экөөбүз жанагы Кубат жакшы билет. Ойталдагы жерибизге барып, ошол жерге 3 коро кой чыккан экен. Аларга ар бирине 10 миң сомдон акча берем деген. Ошо барган үчүн ошол жерге барган калгандарга эми мотивация болуш үчүн быйыл эми көбүрөөк жайлоолорубуз ошол жакта калып аткан үчүн да. Анан кийин ошон алган сыйлыктарыбыз ким биринчи жайлоого кеткен, ким кеч келген дагы сыйлыктарыбыз бар. Ошолордун калганын ошол 21 Норуз байрамында тапшырабыз, урматтуу туугандар. Анда азыр ошол президенттин жарлыгын колдоп Лайтыла социалдык инфраструктураны өнүктүргөндүгү үчүн мен бардым окуу убактыңыздарды албай эле коеюн. Лайтыла айылынын тургуну, жеке ишкер Моңолбаев Жадил Аратбаевичти Лайтыла айыл өкмөтүнө
келді ұзақ, ұзақ кәмін мынау Нұрбек келген, көтен Нұрбек себептермен келмей қалды, қаланы тапшырып анда сөзді Қарауыл Жолат мемлекеттік әкімшілігінің аппарат жетекшісі Жиен Мамаева. Құрматтуу семинардын катышуучулары, азыр эми жыйынтык дос сөздү Саипов Замандын катары сүйлөсөм, мен сиздерге булактанууларды айтсам. Бүгүн мынау Канек Марштын жасаган слайдты көрдүңүздөр. Башка аэропорттор эле мисалы Карагулжада, Кеңеште, Карагузда слайдтар менен жакшы көрсөтүлдү да. Анан калган аэропорттордо Чалма, Камчыгай, Ойтал, Кызылжар, алайкы сиздерде слайдтар даярдалбай калган. Ал неме буклеттер даярдалып, программалар даярдалып, анан практически көрүп калганбыз. Жылдын жыйынтыгын чыгарган чогулушка биз азыртан баштап, мисалы кечээ мен кураторлорго полный үлгүнү таркаткан, Чалма айыл өкмөтүнүндө жасалган иштердин үлгүсүн таркаткан. Ошондой тартип менен немени ушул маалыматыңыздарды ошондой тартип менен жасайсыздар, кураторлорго бергенбиз. Эми азыр маалыматыңыздар бар жоңуздарды даяр, только ошо тартипке саласыздар. Анан экинчи маселе ошо слайдты да ошол тартипке салып бересиздер. Мына Канек Марштын неме слайды баягы тармак боюнча кеткен. Эми биздин Пирмашевич ошондой деп бөлүп берип атат да бизге. Эл аралык уюмдарды өзүнчө жасайсыңар, биринчи республикалык бюджетти өзүнчө жасайсыңар, жергиликтүү бюджетти өзүнчө жасайсыңар. Анан чет элдик инвестицияны өзүнчө жасайсыңар, дем өрүчүлөрдү өзүнчө, элдик салымды өзүнчө жасайсыңар деп. Ошон үчүн ушул тартип менен жанагы докладыңыздарды дагы слайдтарды да ушул тартип менен жасап бересиздер. Бул бир. Экинчи булактандыруу райондук мамлекеттик администрациясында турган өзүңүздөрдүн бурчтарыңыздарды баягы жайда жасаганыңыздарды айрым объектилер бүтелек болчун да. Ошол объектилердин сүрөттөрүн алмаштырып бересиздер. Бул суроктор бул азыр мен айтып аткан тапшырмалардын бардыгы 20-сына чейин. Азыр айтып аткан слайдтар түрүндө апарып киргизип берип коесуздар, флешка менен апарып бизде Эрмекке же болбосо Үсөнөккө. Же болбосо Бакайга үчөөнүн бирине киргизип анан кийин жанагы докладдарды кураторлорго бересиздер. Ошондой тартип менен иштешели. Анан кийинки улактандыруу быйылкы жылы жасап өзүңүздөрдүн иш планыңыздарда кабыл алган иш планыңыздарды ушу 20-ларына чейин бүт баягы өзүнүн формасы менен бересиздер кураторлорго отчетторуңуздарды. Анан 20-сына чейин, 25 декабрга чейин 2020 жылга иш пландарыңыздарды түзөсүздөр. Жана айтып атпайсыздарбы, азыр баягы элдик көйгөйлөрдү угатабыз, сунуш талаптарды угатабыз деп атпайсыздарбы, бюджетти бекитесиздер да жакында. Азыр биринчи элдин үнүн угатасыздар. Ошондо элдин үнүнө карап туруп, анан бюджетиңиздерди дагы ошого карап бересиздер. Анан стимгранттар да ошого карап кетип атат. Бардык пландарыңыздар бар. Кыскасы 2020 жылга карата өзүңүздөрдүн баягы жеке иш планыңыздарды эми ал баягы айыл өкмөттүн стратегиялык план деп да беките бересиздер. Өзүңүздөрдүн жеке иш планыңыздарды ошол 25 декабрга чейин биздин кураторлорго баягы жылдагы тартип, жылдагы форма менен түзүп туруп апарып тапшырасыздар. Насилиңиз бар ошо, ушу тапшырып койсоңуз, келиңиз өзгөчө тапшырып коюңузчу. Келиңиз. Байкалада ең үлгілі үй, фермер, бардық жағынан еме олып келатасыз. Сізге çoğun рахмат, үлгілі үй, мынау белгілейміз. Сізге рахмат, шындай меңізді елге көрсетілі өріңіздік, үлгі. Бұл кішіне бәрі өзгөчө қылайым, жиынтық сөзімді қатар айтып кетірек. Бұл кішіне Канек Марш семьясы менен тоғын өзінше бөлек, бөдөнөсүн өзінше бөлек, жемин бөлек дегенде жана үйдүн баккан жагын бөлек, мындай слайдка кошуп берсеңиз, буну ай чарбасы деп тармакка кошо киргизип кетсеңиз, анан ошондо биз бул кишини азыртан айталы, ушу Жем Мамаевдин көзүшүп, ушу кишини мына самагында турат, райондо жана жылды жыйынтыктаганда алдыңкы фермер дейбизби, же болбосо алгачкы үлгүлүү үй дейбизби, ушундай ат менен ошо жерде дагы элге бир тааныштыралы. Кандай дейсиздер? Тууралуу? Силемелер бар да, жанагы слайдка кошобуз, үйлөрү бардын тарабы. Анан бул кишиден мен издеген нерсем ушу кишиден таптым бүгүн. Бир 10 бөдөнө багып коеюн деп жүрдүм. Көңүлүмдө. Ушу кишини айтып атам, жана яшигин көрдүм дагы, мынакей. Бир бурчта турат.
1 metr kvadratқа жетпеген жерде. Bir jumanın içinde jana yaşıgı mağa toltap jasap berim. 10 gödönü sizden alıp 2000 so'mni qo'lingizga berdim. Bir jumadan keyin alıp ketem şu kişinin uyuna dedim. Sebebi janagı bu kişinin aytgani jasagan işi gözünüz bilen görüp turup bul abdan jengil, abdan oңой. Ana uyda balachka jana antip kişilerden bir jurtка жеп турса жакшы. Bunu ошо бизге жаккан маселе болуп атат. Анан эми мына кандайк барыш сизге рахмат, аэропорттор рахмат. Az bolsa dagы aeroporttor. Мындай ар тармакты көрүп чыктыңыздар. Кичиде жерге бардыңыздар, бирок эл чарбасында, мал чарбасында, талашыкта жүрүп аткан ишти баардыгын слайдтан көрсөтүп атат. Мына ушундай үрөн карабыздан турат. Муну да айтпай кетти. Бул да ушундай үрөн алды. Суатта жана жерге кетир. Анан кийин аэропорттор ушуну түзөлү десек, каршы түзгөндөр. Түзбөй койгондор. Биз ар бир өкмөткө бирден түзүшкө аракет кылсак, бизде кийин 8 гана aeroportga bereli, jana үрөн чарбаны үрөн фонду деп талашып жүрүш 6 тонна гана алып калдык да. Кээ каршы түзбейм, жерим жок түбү деп таштап койгондор, мына бүгүнкү үрөнү жок калып кетти. А мына азыркы барышта 42 тонна үрөн туруп атат. Өлгөн жазга, өлгөн адамга эртең жаз келет 2 айдан кийин. Үрөндү мына бу кишинин өзүнө 42 тонна берип атат, кантип берип атат? Күзгү берип атат. Ушу аэропорттун кадыр баракы. Мына акчага бербейт. Күздө кайра үрөндү топтоп алат. А кийинки жылы үрөн өстүргөн адам тура жүрдүс, аны базарга сатып берет да, башка үрөн алып келет, жаңы сортун берип. Ушундай чечилген жер. Жерди которуш сұрайды. Анан эми ана тоок баккандын дагы бир эрежесин өзүңдөр көрдүңүздөр, эске түштү. Дакан тоок өзүнчө анан пулу кайсы экенин да түшүнүңүздөр да. Берки тоокту 250 сомго сатасың, кыйын алсаң. А даканда айтып атат. 700-800 сом сатылган деп чөжөсүн. А браманы айтсак өзүңүздөр түшүнбөй алдыңыздар. Браманын жумурткасы 400 сом, а бул киши 350 сомдон сатылат. Чөжөсүн. Жумуртка 100 сом. Ал чыгар-чыкпай гарантиясы жок, а бул киши 80 сомдон сатылат. Мына. Буга маани беребиз. Жана сиз менен кичине талаша түштүк. Бул 2 жылга барганда ал 11 тонн, 11 килодон эт бере турган брама ушу тоогун эшиктин астында жүрөт, чыгыр тоогун, ак тоогун кара. Качпай. Таза камдусун, ошону жугап койгон. Жок, ачканда эмес, баягы жумуртка бергенде кичине эске алып сүрөп атат. Эми ошо тооктун жумурткасы карасаңыздар 5 сомдон сата албай атабы, а бөдөнөн жумурткасы сатып атат. Мына кичинекей үйдөгү киреше. Анан эми бар жок айтып айтпай, ушундай алып туруп слайдка түшүрүп, ар бир өкмөт мал чарбасын талашын мандарды бөлүп койсоңуздар, анан жылдын жыйынтыгына келгенде дагы эл көрүп, ушул өкмөттө ушундай болуп тур дегенде кабы болсо толуктарыңыздар. Акчасы болсо алып салыңыздар. Слайдка ушундай алып жашынап берсеңиздер, жалпы элди топтогон жылдын жыйынтыгында эл көрсүн. Сиздер жасаган эмгек. Анан өзүңөр да көрөсүңөр, өзүңөргө да жакшы мисал мына. Мен мисалы карабызды айтып кетип коймун. Карабызда баардыгын көрсөткөндө мына өзү билбей калып атат. Бұл китайский методпен жашап атат. Сиздерди кетиргенде мен калдым да басып алып келип барасыздар. Өзү билбей бул жапай балык болуп атат. Мына кардын суусунан да 10 метрден бийик жерден сууну түшүрүлсө, көл адеп көлдө суу кете берип токтобой калган үчүн сууну бере бергенде дагы сайдын баягы неме таштап аткан, ичиңдилар таштап аткан мезгилде мунун көлүнө балык кирип атат. Балык азыр 20-25 сантиметрге жетип калыптыр. Жапай биздин Марийка жашап атат. Uzunu 40, turası 30 metre, buna sizlere göstermeye durur. Oşunda gösterip televizyonda buna yergi gösterip koy. O, ana ürünlü da girizip koy. Ana oşunda öyle bunu uşu yerden ayda gelip duran derse buna. Aber Nangus bukanı gösterip sizlere tapay aldı. Aber Nangus'un gösterip bu kişiye şunu ayda gelip duran derse oldu da. Oşunda yerde yeğesi aytar. Ben 2 ay işemledim uşu Aber Nangus'a dedi. Yeğemi tille versem de vermeyeyim bunu dedi. Men to'rt shu Abirdan ustib boqam dedi. Yo'lga yurishi, to'da yurishi, o'tdoshi manga aybay jaqdi dedi. Ömrüm o'tdi shu 66-67 ga chiqdi. Men bunday bilib shu mal dedi. Endi men buna kelib jildirmayman dedi. Talqinda bir bab otadi, 11 boshda. Uyg'anib boshlab qolgan boshda. O'sha buqasi bugun kunda davlatga chiqyapti. O'sha kishida 180 ming gram ber desa beradi. Bir yashar buqani. Abirdan ustib. Ana oşunda test center gelip kaldı. Test center'e bundan şöyle şotağız. Bugün de aeroportlar Janarda Sarılav aeroportu barganda жыйынтытайбыз.
Карабыз айыл өкмөтүн ар бирибизге жана бирден бука эле чектелип жыйынтыгы чаралар болуп атпайбы. Карабыз айыл өкмөтү 10 буканы алып берди деп атабыз. 10 фермер факыр, ар бир 15-тен 10 бука болот. Окуталы, ошол фермер окуткан кишилердин айлыгын төлөп берди деп атабыз. 89 миң акча келет экен, 89 миң ордуна 59 миң акча төлөйлү. Бизге окутуп берле, буканы алып берди деп. Ал тест центр 5 бука алып берет. Biz bayağı ortada toplama kanasından 5 bu kanal aldık, Karavuz aile hükümetleri belirli bir sunuş buludu. Ana hükümetlerin çoğu turaslar bir de Karavuz bağlar bilesin. Men de şunda katsam, o şu tenderlerge. Men de akça töreyim okutam deseniz Sarma aile hükümetleri jıyıntıkta o şunun çoğu söylüşüyor. Rahmat, Halek Barış jasagan işlerge, kollektivizge, elge rahmat. Janagınday elde bunday jasap atkan göçödökü uzak kerediz. Uzak kere alып туруп жолдун боюнда жасап аткан иштерди мына жайлакка чыгып кетти. Жана мына ки. Ушул кишиге рахмат. Эми жөн эле ичип жеп жатса деле болот, күндө той кылып. Жок ушул балдар өнүп өссүн, ушул жерден спортсмендер чыксын деген. Мына. Ошон үчүн мынакей жакшы иш жасап ушул иш элге жаксын, Аллага жаксын, кылган ишиңиз астыга жүрөсүн. Канек бар шуна бир туугандарыңызга рахмат. Мынакей ошол эмне десе кайерге барса дагы ошо кемчиликте жетпей аткан каражатын жашына берип, ошону колдоп турган. Жана отургучунан бери болуп турем, отургучунан бери алып беришкен, анан алып берем деген бул элдик салым да. Эл туура түшүнгөн ошону жеткизген үчүн ушу бир туугандар менен жасадык. Бир туугандарыңызга рахмат. Жалпы райондун атынан ушу ийгилик болсун иштеринде. Ден соолуктар бекем болсун. Жалпы айыл өкмөткө рахмат туугандар сиздердин атыңыздан. Ишинде ийгилик болсун да. Чоң рахмат. Anda ciddi var ya.